Бул жаш Илбирс жаңы жылдын алдында Кемин районунун Боролдой айылынан кармалган. Бардык анализдер алынгандан кийин кызыл китепке кирген жапайы жаныбар жаратылышка кое берилет. Бир жумадан ашык убакыттан бери Ак Илбирс Чүй облусунун Боом капчыгайынын жанындагы реабилитациялык борбордо кармалууда. Ал үчүн түзүлгөн атайын комиссиянын курамына Жаратылыш ресурстар министрлигинен, Айыл чарба министрлигинен, ветеринардык институтунун жана Чоң Кеми мамлекеттик жаратылыш паркынын өкүлдөрү кирди. Эми Илбирстин ушул айылга чейин түшүшү дагы баягы көп суроолорду жаратып атат. Анткени мындай окуя болгон эмес деп. Негизи бул баягы практикада кийинки убактарда болуп келатат. Эмне дегенде мен баягы бул Илбирстердин өзүнүн жүрүү, ареал баягы жүргөн жерлерин дагы алмаштырып атышы мүмкүн. Илбирстин баягы санынан бири көбөйгөндөн дагы баягы конкуренция болуп башка жакка жылган учурлар болушу мүмкүн. Ветеринарлар жаш Илбирсти жаратылышка кое берүүдөн мурун анын ооруп калбашына ишенимдүү болуш керектигин жана белгилүү бир параметрлерди эске алуу зарылдыгын белгилешет. Бүгүнкү биздин план боюнча бул жаңы келген Илбирстен анализ алып, кан алып, заңынан алып текшергенге деп бүгүн план койгонбуз. Бирок биз кайра жок, муну бүгүнчө албайсак, анткени өткөндө дагы бияка алып келерде наркоз сайылды эле. Наркозду өтө булар жакшы көтөрө албайт экен. Буга чейин дагы операция болгон Илбирс. Мен өзүм операция кылдым эле. Бирок 1,5 саатта ойгончу Илбирс 1 сутка дегенде өзүнө келген. Ошондуктан азыр эрте муну жакын арада кайра жаратылышка кое беребиз. Ошол кое берердин алдында биротоло ошол промерлерин алып, жанагындай анализдерин алып туруп анан кийин ошол убакта кылсакпы деген эме менен сүйлөшүлдү. Бул реабилитациялык борбордо кызыл китепке кирген жапайы жаныбарлардын бир нече түрү, жырткычтар жана канаттуулар да бар. Кармалганга чейин 15 күн мурун коллектив менен рейд учурун кылып жүргөн учурда эртең мененки саат 10 чамаларында Чоң Кеминин кире беришинен Айыл өкмөттүн территориясынан аныктаганбыз, 700 метр алыстыктан. Анан 15 күн өткөндөн кийин ушо Боролдой айылынын тургундары чалып калды. Чоң Кеми мамлекет жаратылыш паркына кабарлайлы дедик элек. Ак Илбирс ушинтип көрүп калдык, азыр бактын башында турат. Ошону эртерээк действия кылып, айылдын коопчулугун ойлоп эртерээк алып кетели деген учурда биз өз учурунда 20 мүнөт аралык ичинде бардык. Ак Илбирстин абалын көрдүк. Саат 4:30 дегенде ошол Боролдой айылынын тургундарынан бир жигит тузак салып кармап түштү. Ага чейин көптөгөн аракеттерди кылганбыз, бирок тузак менен кармап түшүп, анын абалын текшерип, эмне үчүн кандай себеп менен аякка пайда болуп калды, абалын текшерелде ушу реабилитациялык зонага өткөзүп бердик. Ошентип Ак Илбирстин санын көбөйтүү менен алектенген бардык тараптар жапайы жаныбарлардын табигый чөйрөсүнө кайтып келүүсүн камсыз кылуу үчүн системалуу түрдө иш алып барууда. Каныкей Бозгонова, Ырыс Иметалиева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.